8 сентябрда ханыша Елизавета II Шотландиядағы падышалық жайқы резиденциясындағы Балморал сарайында қаза болды. Мұның алдында Букингем сарайының баспасөз қызметі Британ ханышасының денсаулығы нашарлап, дәрігерлердің көзөмөліне алынғанын білдірген. Балморал сарайына Британ ханышасының туны ұлы тақтының мұраскері ханзада Чарльз жана анын жубайы Камилла, ошондой эле Чарльздин уулу ханзада Уильям барды. 96 жашында дүйнөдөн кайткан Елизавета II Британияны 70 жыл башкарып, анын бийлиги учурунда 15 премьер-министр алмашты. Өлкөнүн мурдагы колониялары эгемендикке жетишти. Елизавета II Британиянын тарыхында тактыда эң узак отурган жетекчи болуп калды. Ал падыша тактыны 1952 жылы 6 февралда атасы Георгий VI көз жумганда ээлеген. Буга чейинки рекорд анын чоң энеси. Тактыда 63 жыл 7 ай отурган ханыша Викторияга таандык. Елизавета II 6 сентябрда эле Лиз Трасты Улуу Британиянын премьер-министри кылып дайындап, 7 сентябрда министрлер кабинети бекиткен. Елизавета II өлкөнүн жаңы премьер-министри менен Шотландиядагы падышалык жайкы резиденциясындагы Балморал сарайында жолуккан. Адатта премьер-министр Букингем же Виндзор сарайында дайындалат, бирок бул жолу дарыгерлер ханышанын ден соолугуна байланыштуу Шотландиядан кетпөөнү сунушташкан эле.